Зиядин мырза, мындай да, чүйдө бир чоң маараке майрамдалгандан кийин мен ошол район жергиликтүү кеңешинин депутаттары менен жолуксам, каражатты кандай бөлдүңөр? Ар бир айыл өкмөттөн чыкты да десек, кайсы статьялар менен жаптыңар десем, эми айта албайбыз дейт да. Текшергенде эмне боласыңар десем, эми ачык айтышты, будем разводить с проверяющими. То есть ар бир биздин юбилейный мероприятиянын аркасында айыл өкмөттөрдүн, особенно дотационный айыл өкмөттөрдүн мындай коррумпированный статьялар менен завуалированно чыккан чыгымдар болот да. Боз үйлөр, анан деген тамак аш, ошол жакта чуркаган адамдын эми акысын эч ким төлөбөйт да. Официанттар, алар биз барсак чоңдорго официант болуп беришет. Сөзүн ачык ошол да. Ошондуктан сизди түшүнөм, бирок мындай юбилейдик мероприятиялерди кыскартып туруп, такыр эле 100 жылдыкты эле белгилеп салбайлыбы? Эмки биздин неберелерибиз белгилесин да. Чыгымдарды токтотуш керек. Азыр коронавирус болуп, мына ызы чогулуп, элде деген мектептерди дистанционный жакшы өткөрдү деп вице-премьерибиз айтканы менен, бирок региондордон айтылып жатпайбы, толук мындай билимдин сапаты төмөндөп кетти. Саламаттык сактоодо акыларыбыз толук төлөнгөн жок дейт. Мына мага милиция жазып атышат. Нарындагы милиционерлерге деген квартираларын төлөп беребиз деп, мына азыркыга чейин 2 айдан бери төлөп бере элек. Биз мындай юбилейлерди азыр киргиздирип койсок, анда ар бир район эптеп акчаны списать этебиз деп, ар бир аким майрамдап чыгат да. Ар бир областын губернатору майрамдап чыгат. 200 жылдык мисалы бир 10 жылдан кийин болсо же 5 жылдан кийин болсо, аны тегеретип туруп, кыскартып туруп, примерно округленный 150-летие же 200-летие белгилеп койгондо учурлар көп экен да. Ошондой нерселерди кыскартсак жакшы болмок. Негизи сизди түшүнүп атам, сиз абдан туура нерсе киргизип атасыз, кыскартып атасыз, бирок буну дагы кыскартсак туура болот деп ойлойм да. Макул, экинчи окууда сунуш берсеңиз аны карап көрөлү. Рахмат.